Бүгүн Ош шаарындагы сот аткаруучулар шаардык мэриянын мыйзамсыз курулуштар боюнча иш алып барган кызмат жетекчилери тийиштүү техникалар менен эртелеп топтолуп жатты. Евростиль курулуш компаниясына Абзамат Масалиев көчөсүнүн номер 64 дарегине көп кабаттуу үйдү мыйзамсыз куруп жаткандыгы эскертилген. Бүгүн курулушту шаардык облустук соттун чечимине ылайык мажбур иретинде буздуруу үчүн барышты. Токтотуп туруш керек болчу. Бизге мурун аныктама келген. Ошол райондор аралык сотунда каралып турганга чейин токтотуп турулсун деп. Анда биз келип токтотконбуз, ишти токтотуп кеткенбиз да. Азыркы күндө бузулсун деп чечим. Шаардын чечими чыкканда ал учурдачы, анан ошол чечим жогорку сот тарабынан бузулуп кеткен да. Ошол бузулуп кеткен учурда бул улантып берген да. Ош шаардык мэриясынан билдиргендей, Евростиль курулуш компаниясы соттук териштирүү аягына чыга элек болсо да, курулушту токтотпой уланта берген. Бул көп кабаттуу үйдүн курулушу мыйзамсыз экендигин Ош шаардык соту аныктап, облустук сотта күчүндө калтырган, аны сүрдүрүү жөнүндө чечим чыгарган. Ушул жылдын 21 май күнү тиешелүү мекеме өкүлдөрү барып, Евростиль компаниясынын расмий өкүлүнө курулушту токтотуу туурасында маалымат берген. Анда курулуш 4-кабатка жеткен болчу. Учурда курулуш 7-кабатка жетип калды. Мурдагысында да өзүңүздөр билесиздер, келип туруш соттун чечими негизинде бул жерде бузуу иштери жергиликтүү бийлик тарабынан, тех инспекция тарабынан жүргүзүлгөн. Бирок ошол убакта ушу менчигейлер тарабынан 1 айдын ичинде өзүбүз бузуп алабыз деген кепилдик бергендигине байланыштуу токтотконбуз. Бирок ага карабастан дагы курулуш ишин баштагандыгына байланыштуу биз кайрадан сот иштерин баштап, мына дагы сот шаардык соттон, областной соттон утуп бүгүнкү күнгө мажбур иретинде бузуу иштери мына сот аткаруучулардан бизге кат келип, мына бүгүн иш чараны жергиликтүү бийлик тарабынан жүргүзүлүп, мына техникаларды обеспечить этип берди. Үйдү куруп жаткан Евростиль курулуш компаниясынын ыйгарым укуктуу өкүлү Сагынбек Чымыновдун айтымында, курулуш бардык кызматтардын уруксаты менен башталган. Ошондуктан алар бул даттануулар боюнча жогорку сотко кайрылган. Жогорку сот бул ишти 2020 жылдын 14 январына чейин даттануу аныкталып бүткөнчө сүрдүрүү талабы токтотулсун деген чечим чыгарган. Жогорку сотко кайрылганбыз. Бул боюнча кассациялык тартипте жогорку сотко кайрылганда ал жактан ошол териштүү иштер уже эме болду. 14 январ 2020 жылдын 14 январына дайындалды. Ошого чейин Ош облустук райондор аралык сотунун 2019 жылдын 23 августундагы чечими жана Ош облустук сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын 2019 жылдын 28 октябрындагы аныктамасы аткарылуусу кассациялык даттануу чечилгенге чейин токтолуп турулсун деп туруп бул жактан аныктама келди жогорку сотко. Ош шаарынын Абзамат Масалиев көчөсүндөгү үйдүн курулушу 2018 жылдын сентябрь айында башталган. Долбоор боюнча үй 13 кабат болуп, жанына 9 кабаттуу дагы 1 көп кабаттуу турак түшмөк. Ош шаарындагы тийиштүү кызматтар үй куруучу компанияга уруксат кагаздары берилбегендигин билдирди. Евростильдики эч кандай мындай тийиштүү неме уруксаттары жок да. Булар өз билемдик менен эле баягы проект жасап алып эле проекттин негизинде эле баштаган да. Мына мисалы үчүн жөнүнө бир проектчиси бар. Аягында эмне болуш керек? Мыйзам боюнча эми сот мына межрайондук соттон чечим чыгып атат. Өз эсебинен буздурулсун деп. Адан кийин областтан чыгып атат. Эми ал соттун чечими уже күчүнө кирип, мына сот аткаруучуларга өттү. Бузуш керек да, өз эсебинен бузуш керек. Анын немесин биз багы сотко бергенден кийин баягы ошо соттун чечиминин аткарылышын мына биз дагы ошол аткарылышын ошо күтүп турабыз да. Ош регионалдык шаар курулушу жана архитектура боюнча башкармалыгы дагы Евростиль курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйгө уруксат кагазын берген эмес. Ал жер Ош шаарынын башкы планы боюнча жашыл аймак болушу керек. Соттун чечими аягына чыкканга чейин курулушту токтотуу боюнча эскертүүлөрдү алган. Евростиль курулуш компаниясынын ишмердүүлүгүн жаңы жылдан кийин жогорку сот карап аягына чыгарат. Адыл Акжул уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Өзүңүздөр билесиз, Ош шаарынын мэрі Талабек Насырбековичтен 2018-2020 жылдарга каралган иш планында, Ош шаарынын өнүктүрүү планында эң биринчи башкы бир пункттардын бири болуп, Ош шаарында мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүү болуп эсептелинген. Буга чейин өзүңүздөр көрүп турасыздар, шаарда быйылкы эле жылды айтып кетсек, өзгөчө Кулатов кичи районуна канча 500дөн ашык мыйзамсыз курулуштарды алдык.
Андан башка мини рыноктарды азыр тартипке салып, айланасына мыйзамсыз курулуштарды алып салуу иштери жүрүп жатат. Ал эми бул объект боюнча Масалиев 64 дарегинде жайгашкан Евростиль компаниясы тарабынан жүрүп жаткан мыйзамсыз курулуштар боюнча айтып кетсем, буга чейин бир нече жолу, 2 жолу, 3 жолу биз шаардык соттон буну мурдапкы калыбына келтирилсин, мыйзамсыз курулуш экенин аныктап, мурдагы калыбына келтирүү боюнча өз эсебинен ушул менчик ээлери тарабынан мурдагы калыбына келтирүү боюнча чечим кабыл алган. Аталган ушул эле чечим 2 жолу областной сот тарабынан дагы шаардык соттун чечими күчүндө калтырылган да. Мурдагысында дагы өзүңүздөр билесиздер, келип туруш соттун чечими негизинде бул жерде бузуу иштери жергиликтүү бийлик тарабынан, техинспекция тарабынан жүргүзүлгөн. Бирок ошол убакта ушу менчик ээлери тарабынан 1 айдын ичинде өзүбүз бузуп алабыз деген кепилдик бергендигине байланыштуу токтотконбуз. Бирок ага карабастан дагы курулуш ишин баштагандыгына байланыштуу биз кайрадан сот иштерин баштап, дагы шаардык соттон, областной соттон өтүп бүгүнкү күнгө мажбур иретинде бузуу иштери сот аткаруучулардан бизге кат келип, бүгүн иш чараны жергиликтүү бийлик тарабынан жүргүзүлүп, техникаларды обеспечить этип бердик. Бул жерде биздин милдет жергиликтүү бийликтин ар тараптуу колдоо көргөзүү. Жаңы бузуулар кодексинин 94-95 беренелеринин негизинде бул мыйзамсыз курулуштар менен непосредственно иш алып баруу биздин архитектура жана мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекцияларына жүктөлгөндүгүнө байланыштуу бүгүнкү күндө мыйзамсыз курулуштар менен ошо архитектура, мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук инспекциялар иш жүргүзүп жатат, а жергиликтүү бийлик тарабынан ар тараптуу колдоо буларга жүргүзүлүп берилип жатат биз тараптанчы. Бирок уруксат берилгенби? Уруксат берилген эмес. Берилген, эгер уруксат берилген болгон болсо, мен түшүнбөйм да ушул компаниянын юристтери тарабынан уруксатыбыз бар деп атат. Эгер уруксат бере турган органдар булар архитектура башкармалыгы, экологиялык техникалык коопсуздук башкармалыктары. Булар именно ушул уруксаты жок, мыйзамсыз жүрүп жатат деген доомат менен бүгүнкү күндө мына сот органдары менен бүгүнкү күндө 2-3 жолу утуп жатабыз. Но негедир жогорку сот тарабынан ушул келгенде бизде ушундай чечимдер кабыл алынып атат, что иштерди токтотуп туруу или баштапкы абалына келтирүү боюнча алар негизинде таянып ошону токтотуп атышат. Вот биз дагы аны түшүнбөй атабыз да. Бул нерсе боюнча кала башчыбыз Талабек Насырбек жогорку органдарга дагы, башка жактарга дагы бир нече жолу каттар жолдонду. Ушундай туура эмес чечимдер кабыл алынып атат деп. Эми өзүңүздөр билесиздер, сот бийлиги, соттун чечимдерин биз аткарабыз. Бүгүнкү күндө дагы бул жерге ушул баштап калууна мажбур иретинде жүргүзүү үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан техникаларды менен ошондой эле укук органдары бардыгыбыз өз убагында саат 10го дайындалганда келдик. Бирок көрдүңүздөр, сот аткаруучулар келип, дагы жогорку соттун чечимин көтөрүп келип, бүгүнкү күндө ишти токтотуп жатат. Биз азыр бул жогорку сотко кайрылганбыз. Бул боюнча кассациялык тартипте жогорку сотко кайрылганда ал жактан ошол териштүү иштер уже эме болду. 14 январь 2020 жылдын 14 январына дайындалды. Ошого чейин Ош облустук райондор аралык сотунун 2019 жылдын 23 августундагы чечими жана Ош облустук сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын 2019 жылдын 28 октябрындагы аныктамасы аткарылуусу кассациялык даттануу чечилгенге чейин токтолуп турулсын деп туруп бул жактан аныктама келди жогорку сотко. Качан? Потому что 22 ноябрь күнү. Бул иш жогорку сотто 2020 жылдын 14 январында каралган. 14 январда кайрадан каралган. Кайрадан Негизи ошо мыйзамсыз болгондуктан ошондой текшерүү жүрүп, бул снос болгон да. Жок, эми бул проект боюнча болгондой өзү кандай болуш керек? Канча кабаттан турат? Ошолорду айтып берсеңиз. Алды жагы 13 кабаттан, арканкы блогу 9 кабаттан. Чтобы наркы жителге дагы ал жагы дагы эсепке алынган. Чтобы наркы жителге дагы көлөкөз түшпөш үчүн именно мына арканкы блогу 9 кабаттан турат. Арканкы блок деген нар жагында дагы бар бунун. Г-образный. Бул жагы канча болот жол тарабы? 13.
13 кабат. 12 этаж, 13 пентхаус. А бул жерде соц объект болуш керек, бала бакча, Жок, андай эмес. планда жок экен го. Ген планда эмес. Бул жерде частный эме жер тилкеси, бул кызыл китеби бар. Бул чтобы мындай бала бакчага частный эмеге эме алынган эмес. Ал бүгүнкү түрдө мына госрегистрден мына соттук териштирүүдө деле өздөрү белгилеп кеткен. Турак үй курулган. А бул жерге ал госрегистрде мисалы көрсөтүлбөйт, то что турак үй там 15 этаж болсун, 20 этаж болсун делбейт. Ал турак үй там жилой или не жилой или коммерческий болуп бөлүнүп кетет. Бул аянты канча? Бул жакта. Аянтын точно маалыматы жок экен. Жергиликтүү тургундар нааразычылыгын билдирип атты эле ушул боюнча, курулушу боюнча. Эми бардыгы тең эмес. Көпчүлүгү бизди колдогондор дагы бар. Эми арасынан чыгат экен. Нааразы болгондор да. Толук мыйзамдуу баштаганбыз деп айта аласызбы сиз? Эми толук мыйзамдуу дегенде анда кандай? Бул жерде багындай болгондо биз тиешелүү арыздарды тапшырганбыз, полный эмелер аталган. Бул жерде бир эмеси болуп калган, бизге госрегистрда, то есть архитектурадан эме берилген, кат берилген, ошто бул жерде разлом геологический, там тектонический, то есть разлом бар бул жерде. Мамлекеттик институтка кайрылгыла, там обращение кылгыла, бул жерге эме кылды. Ал мамлекеттик институт келген, изилдеген, действительно подтверждать эткен, бизде письмолор дагы бар, то что бул жерде генпланга киргизүү учурунда было выполнено там с большими погрешностями депчи, а бул жерге аныкташ үчүн бул жерде объект болгон экен, ошол маалда аныктай албай поверхность эле мындай грубый нарушение менен эме кылып койгон экен да, там ал жерде өзү заключениясында дагы көрсөтүлгөн. Кемпланда жок да негизи. Бул жерге ошо именно чет өлкөлүк Siemens, точно атын ата албайм, ошондой бир оборудование бар экен, ошонун негизинде текшериш керек экен. Ошондо тектонический разлом барбы жоктугу чыгат экен. А биз ошондо кайрылганда келишкен, текшерип, тиешелүү адистер келип текшеришкен, разлом жок экенин белгилеп, тиешелүү каттарды бизге беришкен. Бирок тиешелүү кызматтардан уруксат алган эмессиздер да, архитектура бул жерде. Архитектурага ошол кагаздарды берилген эмес деп. Ошол кагаздарды тиркелип туруп анан берилет да, биз кайрылганбыз да. Архитектурага биз кайрылган үчүн алар бизге талап коюп атат да, мондай тектонический кагазды келе электе эле курулуш башталып кеткен. Жок, аны мен айта албайм. Башталып кеткен, башталып кетпеген. Кагаздар жок экен да. Мен көрдүңүздөр го, мурунку Иш кагаздары жок да. тиештик иш кагаздары эмнеге жок бар? Бүгүнкү күндө тапшырылган. Менин атым Чымынов Сагынбек. Чымынов Сагынбек. Евростиль курулуш компаниясынын ыйгарым укуктуу өкүлү. Ыйгарым укуктуу өкүлү дейм же юрист дейм? Юрист. Кагазыңызды пациенттасын. Сиздерге берилген ушуна.